Америкага келип 2 жумадан балдарды мектепке бердик. Ал үчүн бизге эң биринчи эле жашаган үйүбүздүн адреси жана ошол үй менен болгон келишим, договор керек болду. Андан кийин жашаган районубузга тиешелүү мектептердин бирине барып, балдарды өздөрүнүн сайтына кирип каттоодон өткөрдүк. 5-6 күндөй күтүүгө туура келди жообун. Жана ал убакта биз мына ушундай керектүү буюмдарын сатып алдык. Мектеп өзү тизмесин берген. Ошентип туура 6 күндөн кийин биз мектепке жөнөдүк. Бул биздин алгачкы күнүбүз. Мектептин директору тосуп алып, мектептин ичин көрсөтүп, ошондой эле ар биринин класстарын көрдүк жана мугалимдери менен таанышып чыктык. Экинчи күнү балдар үйгө мына ушундай хромбуктарын көтөрүп келишти. Бул менен өздөрүнүн үй тапшырмалары жана сабактарын даярдашат экен. Ал эми үчүнчү күнү болсо мектептин автобусу келип балдарды эртең менен алып кетти. Эми мындан ары ушул автобус менен барып келип турушат. Дагы суроолор болсо комментарийге жазыңыздар, кийинки видеодо улантабыз.